кагаз жүзүндө деле айтыла бериши мүмкүн негизи. Эми келгиле мындай бир ачуу чындыкты. Менден өткөн патриот, менден өткөн мекен сүйүү сезимим күчтүү. Антип айта албайм. Ар кимдин өзүнүн мен жанымды чабам. Мен мамлекетим үчүн. Мен элимдин кадыр баркы кыргыз касиеттери үчүн. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Сен калп эле мактана бербечи, көк эле уча бербечи. Биз мындайбыз, биз алдыдабыз. Алдыда кеткен эмнең бар? Мына дүйнөлүк эл аралык валюта фондунун берген баасы боюнча Кыргызстан канчанчы орунда турат? Ал жагынан акыркы орунда турат. Эмнеге мактанасың анан? Коррупция боюнча канчанчы орунда турабыз? Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 200-150 мамлекеттин ичинде канчанчы турабыз? Атаандаштыгы күчөтүлгөн мамлекет боюнча 116 орунда турабыз. Азиз, неге мактанасың? Мен мактанам. Эми кара. 15 дээрлик 15 жылга жакын 78-жылдан 85-жылга чейин канча жыл болуп калат? 15 жылга чукул мезгилдин ичинде. Жок, 78-жылдан 87-жылга чейин болсо бир 9-10 жылдын ичинде дейли. 10 жылдын ичинде Афганистандан канча кыргыз жараны каза болуп келди? Билесиңби? Акыркы 10 жылда айтып атасызбы? Афган согушу мезгилинде айтып атам. Союз учурундагы. Канча кыргыз жараны майып мөрт кетип сөөгө келди? Билесиңби? 270-тин тегерегинде. Бүгүн сен айтып аткан, жыргап аткан кыргыздын кыйратып аткан өкмөтүнүн кезинде жалгыз Россиядан бир жылдын ичинде канча сөөгүп келди? Андан 4-5 эсе көп болушу мүмкүн. Салыштырып эле көрбөйсүң, эми жыргагандан ушундай болот. Анан бизде момундай болот, бизде демократия болот. Канча кыргыз баласы, кыргызстандык балдар мектепке барбай жүрөт? Алар эртең ким болуп чыгат? Канча жаш балдар өзүнүн жанын кыйып атат? Канча жигиттер жанын кыйып атат? Эмне үчүн? Кредиттен башы чыкпай кыйып атат. Жашоодон кыйналып кеткендер. Эмне менен мактанып атасың? Ошол эле Казакстанда же болбосо Россияда киши башына алып караганда жан кыйдылар канча? Кыргызстан менен салыштырып болобу? Болбойт. Сен билесиңби, ошол Россияда жаңы бала төрөлгөн болсо, мамлекет канча акча берет? Аларга атайын коюлган. Баракелде. Сен акча төлөп төрөйсүң. Алар төрөсөң акча берип атат. Бизге да ушундай чыкты окшойт жакында. Жаңы төрөлгөндөргө. Чыкпайт. Чыкты жакында эле. 50 миңден беребиз дейт. Кайдан берет? Бул кезектеги шайлоо алдындагы баягы шайтан оюндар. Кыйкырышкан баары. Биз сүйүнчү пул беребиз. Сүйүнчү пул өтүп алгандан кийин сүйүнчү пулдан бир киши сөз уккан жокмун мен депутаттардан. Кээ бир партиялар чыккан сүйүнчү пул беребиз деп. Койгулачы. Сен жашсың. Мен мактаган жокмун. Реалдуу бололу. Жок, мактаган жокмун. Бул азыр пайда чыкпаганы менен кийин баары бир тарыхта пайдасы калат деген ойдобуз. Силер тарыхта пайдасын көргөнгө чейин мамлекет жок болот. Билесиңерби ушуну? Мамлекет жок болуп баратат. Пайдасын көрөсүңөр. Кантип жок болуп баратат? Де факто бар мамлекет. Де юре бүгүн сот барбы? Жок. Сотто өзүң укугуңду коргой аласыңбы? Жок. Сен карапайым жумушчу болуп барып кредит ала аласыңбы? Жок. Алсаң дагы очойтуп 80% үстөк менен берет. Сен миллиондогон кредитти алып пайдалана албайсың. Сен балаң жөнөкөй карапайым жумушчу барып мамлекеттин эсебинен балаңды жогорку окуу жайда окута аласыңбы? Жок. Сен акча төлөбөй барып жок дегенде сокур ичеге операция жасата аласыңбы? Жок. Эмне пайда таап атасың, кыргыз? Эмне пайдасын көрүп атасың, айтчы сен? Бирок сиз ошо күчтүү президенттик башкарууну жактап атасыз. Эгер ошол эле күчтүү президенттик башкаруу менен биз тоталитардык системага өтүп кетпейбизби? Бизди бир киши таптакыр башкарып алып, анткени башыбыздан өттү да. Бул. Ай, чочуп калгандар ата. Же чындап эле чочуйсуңарбы, же мода үчүн чочуйсуңарбы? Жок, чындап эле чочуйбуз да. Күчтүү президенттик башкаруу Россия. Эмне болду? Диктатура, тоталитаризм болуп кеттиби? Күчтүү президенттик башкаруу Казакстан. Эмне болду? Экспо өткөргөн деңгээлге жетип атат. Өнүккөн 30 өлкөнүн ичине киребиз деп атат. Тоталитаризмби сага, диктатурабы, демократиябы, ахлакратиябы? Эмне айырмасы бар кыргызга? Эгер курсагың ток, кийимиң бүтүн, үстүңдө тамың, астыңда жумушуң, бала чакаң аман, сыртка чыккандан коркпосоң, мамлекетиң күчтүү, чек араң жабык,
болуп турган болсо кандай айырмасы бар? Иштеген жумушуң болуп турса, алган айлыгың болуп турса, окуткан балдарың окуп турса, эмне кажети бар садаган? Бирок ошол эле учурда сиз айткандардын баары болгондон кийин бийлик бир иш жасап атса, ага дагы сөз айта албай турган учур болушу мүмкүн. Азыр айта аласыңарбы? Азыр айтып эле атышат, айтчулар. Эмне айтканыңардан эмне пайда? Эмне пайда айтканыңардан айткылачы? Ошол айтканыңардан пайда чыккан болсо, 1,5 миллиард кыргыздын жигиттери, кыздары сыртка барып иштегиле. Жана айтпай атасыңарбы? Же болбосо ушул кылмыштуулук, уурулук, паракордук токтоп калдыбы Кыргызстанда? Же сот системасы гүлдөп кеттиби? Же соттон адилеттикти алып калдыңарбы? Айтканыңардан пайда чыккан болсо. Айткандардын баарын соттоп жоготуп атат. Эмне пайда чыгып атат айтканыңардан?